Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarixinden Hazret Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma. Bu Umar radıyallahu anh'ın oğlu. Atı Abdullah. Ulu darajalı sahabalardan biri. Hazret Umar'dın baldarın arasından en kıyın çıkan oğlu uşul. Takvalığı, adamgerçiligi, bilimine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü güve bergen. O Abdullah kандай жақшы adam, егерде бұл тахажжудында қошып қойса, өте мықты болмақ депчи. Пайғамбарымыз бұл сөзін ұққандан кейін Абдулла ибн Умар өлгөнгө чейин тахажжудын каза кылган жок. Аз эле уктайт эле, түнү бою ибадат кылат эле. Бир жолу пайгамбарыбыз ушу ийинен кармап айтып, Абдулла ибн Умар, кара дүнүйөдө сен бир жолоочу катары жашагын. Жана өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептегин деген экен. Дайыма өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептегин деп. Мына ушундай болуп, дүнүйөгөдөн зохут дейт, жүрөккө мухаббатын алып келбей, өмүр бою Алла субханаху ва тааланын ибадатында өткөрүп, таң атайынга жакын калганда истигфар да кылат экен. Тахажжуд окуп, эрте таң атайын истигфар, Алла тааладан кечирим сурап. Умар разияллаху анху менен жаш кезинде эле кичинекей бала болчу, хижрат кылган. Бадыр согушуна, Ухуд согушуна катыша алган эмес, ал убакта кичинекей болчу. Бирок Хандак газатында катышкан. Ошол учурда 15 жашар бала эле дейт. Анакей. 73-чү хижриде ошол дүйнөдөн кайткан, 86 жашында ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туулган шаары Маккада көмүлгөн дейт. Пайгамбарыбыздын мужизаларынан Мушкатта келет, Абу Хурайра радıyallahu anh'dan риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынан бир карышкыр бир еврейдин коюн алып качат да. Ал койчу болот. Анан бул эптеп чапкылап артасынан кууп барып алып калат да, алгандан кийин анан караса токтоп калып, Алла Таала кудурет берет ошо карышкырга сүйлөгөнгө. Айтат, менин ырыскымды сен тартып алып койдуң дейт да. Таң калып эле, карышкыр сүйлөп атабы деп таң калып. Bundan да таң калыштуу нерсе айтайынбы дейт. Мадинада Мухаммад деген кел чыккан дейт мынакей. Пайгамбар келген, Мухаммад деген пайгамбар келген. Мына ошол мурунку болгон окуялардын бардыгын так даана туура айтат экен. Келечекте боло турган окуялар тууралуу да кабар берет экен. Алла Тааланын жиберген акыркы пайгамбар экен деп айтып атпайбы? Карышкыр айтып атат. Ошол койчу жөөт киши Мадинага келип, ошо окуяны айтып берип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына анан исламды кабыл алган. Мына. Бир фарыз туурасында такбири ула. Имам Аллаху акбар дегенде кошо Аллаху акбар деп. Кимде ким 40 күн такбири ула менен жамаат менен намаз окуган болсо Алланын ыраазычылыгы үчүн Алла Таала эки белек берет экен. Биринчиси дозоктон кутулду деген, экинчиси мунафыктыктан таза болду деген. Демек ушу такбири ула биринчи такбирге жеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында Алла Таалага эң сүйкүмдүү амалдардын. Пайгамбарыбыз айтат, мынакей калиматан, эки сөз бар дейт. Хабибатан илар рахман, Алла Таалага өтө сүйкүмдүү экен. Хафифатан алал лисан, тилге өтө жеңил. Сакилатан фил мизан, таразада өтө салмактуу оор. Ал кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деген сөз. Бир күнөө туурасында Кур'анды жалганга чыгарган өтө чоң күнөө. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, андан дагы залым адам барбы дейт, Аллага жала жапкан. Жана Алла Тааланын алдынан келген Кур'ан-ы Каримди жалганга чыгарган. Мына ушундай капырлардын жайы дозок эмей, анан эмне болуш керек дейт мынакей. Дозок болбосо анан каяк болуш керек дейт. Дүнүйө туурасында, дүнүйөнү каалаган кишилер Кур'анда Алла Таала айтат, кимде ким ахиреттин эгин зарына талап болсо, биз аны сөзсүз беребиз. Ал эми кимде ким дүнүйөнүкүнө талап болсо, билип койгула, анын пешенесине жазылган ырыскы канча болсо ошончолук эле беребиз дейт. Жана ахиретте ага эч нерсе жок дейт. Ахирет туурасында дозоктордун ыйлаганы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, дозокто ар түрлүү азаптар бар. Ошонун бирөөсү ыйлаган. Адамды ыйлап көзүнөн жаш түгөнгөндөн кийин көзүнөн кан чыгат экен. Дозокко түшкөндөрдүн кан чыгып,
Uşu kanı aga verip izi düşüp kalat eken betineç. Şu kandın izinden de. Bu dozoktun azaplarının Allah'ın barı saklasın. Peygamberimizin medisinasından çisnoktun paydası. Peygamberimiz aytat, men aldıma perişteler tez gelip durvaganda çisnoktu sözsüz jeytelem deydi da. Sebep ol jagımsız jiti var da. Atak misali karap bugünkü günü çisnoktun paydalары öte көп eкен de. Көптөгөн virus, ооруларга бардыгы. Ошолор өзгөчө мына көкүрөктөгү ооруларга дейт. Анан кийин тамакты мындай азым кылып тез сиңдире бергенге, чаңкоону азайтканга өтө зор пайдалары бар дейт. Албетте мечитке келе турган болсо, анда чеснок жеп, пияз жеп келбей эле деген пайгамбарыбыз тыюу салган. Жатаарда иштесе болот, сарылап, жакшылап, оозду тазалап жууп, жагымсыз жыттарды кетирип коюш керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын насааты Рамазандын себебинен Шаабандын айын өтө жакшылап эсептегиле дейт. Бул дегени мындай, мынакей бүгүн Кудайга шүгүр 28 Ражап болуп атат. Эртеге ай күтөбүз. Эртеге 29-дан Ражап жаңырылып кала турган болсо, анда Шаабан айы 1 деп башталып кетет. Эгерде эртеге толук болсо, анда 1 күнү башталат да. Андан кийин ошо Шаабанды жакшы санап тургула. Эмне үчүн? Рамазан айдагы орозобузду өз убактысында туура кармаганга, адашпай кармаганга, ушуга алдын ала көңүл бурула деген пайгамбарыбыздын насааты. Алла таалам баарыбызга амал кылганга жардам берсин. Субхана роббика рамзат хамма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.